Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы бир насааты бар. Пайгамбарыбыз айтат: ата эненин балага калтырган эң жакшы мурасы дейт, бул тарбия, таалим, адеп, ахлак дейт. Биз ойлойбуз, балага акча калтырсак, бийлик калтырсак, мураска ушуларга деп жок. Атаныкы балага жукпайт деген кыргыздарда жакшы сөз бар. Бирок биз жакшы тарбияны бере турган болсок, бала ошол жакшы кулук мүнөзү менен, жакшы адеп ахлагы менен дүйнөнүн кайсыл бир булуң бурчуна барбасын, ал ырыскысын таап жейт деп ишенебиз. Анткени ырыскыны берүүчү албетте Алла Таала. Бирок ошол балага адеп ахлакты же болбосо динди үйрөтүүдө биз өзүбүздүн көз караш менен балдарыбызга, кыздарыбызга тамуулайбыз. Бирок ошол динди үйрөтүүдө ошол баланын көз карашы менен, бала эмнени каалап жатат, ошону берсек жакшы болот. Аалымдарыбыздын бири айтат экен: Ибн Заман дейт, замандын баласы болгула. Мындайча айтканда, заманыңарды жакшы окугула, жакшы үйрөнгүлө дейт. Себеби биз ошолорду толук бере албай жатканыбыздын кесепетинен балким балдарыбыз толук динден маалымат ала албай жатса керек. Себеби балага тарбия берүү ушунчалык оор нерсе. Анткени балага тарбия берүүдө дейт, адам ооруп же болбосо кандайдыр бир нерсеге диета кармай турган болсо, диета кармагандай бир өлчөмү менен тарбияны бериш керек дейт.